Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Сиздер менен мен Тилек, Ырсалдын Ынтымак каналы. Бүгүн биздин видеодо аябай таксиде орчундуу маалыматтардын бирөө талкуу болот. Орчундуу маалымат азыркы таксиге тиешелүү маанилүү маалыматты айтып берип кетейин, потому что бир аз өзгөрүүлөр жүрдү. Бул көбүнчө айдоочуларга эле эмес, такси байкелерге, агаларга, инилерге, таксопарктарга да аябай мындай көбүнө тиешелүү маалымат жөнүндө айтып берем. Ошондуктан бир аз бул жака көңүл бурсаңыздар, бул жерде мен бир аз схема тартып даярлап койдум. Мисалы айта келгенде, такси вообще индустриясынын бул Яндекстин клиенттердин ар бир поездкасынын акчасы биринчи Яндекске түшөт. Яндекстен банкынан анан кийин биздин таксопарктын расчетун счетуна түшөт. Бул определенный убакытты ээлеп калышы мүмкүн. Ошого кез-кезде сиздерге биздин диспетчерлер түшүндүрүп берет. Сиз иштеген акча по сути 2 рабочий күндөн 5 рабочий күнгө чейин келет деп. Клиенттин картасынын акча жок болуп калды, башка болду, аркы өркө болду, ошону кечирип калышы мүмкүн. Бирок суть видео ал жөнүндө эмес. Расчетный счетко келди, таксопарктын счетуна түштү, таксопарктын расчетный счетуна. Андан кийин ал жактан биз 302 счетко отурабыз. 302 счет деген бул Kiwi Bank. Могу сиздер ойлоп аткан, көптөр ойлойт экен, Jump, Momentum, Force Money, такси агрегатор дагы ар кандай программалар банктар деп. Жок, 302 счетко ушул программалар байланат. Булар жөн эле өзүнүн услуги предоставляют. Мисалы бул 302 Kiwi Bank менен анан кийин силердин таксометриңерде диспетчерский менен синхронизация түзүп, ошол жакта балансыңарды менен бул жактын балансыңарды байлап, ошол как калькулятор услуга алып барат. Кээ биркилери платный, анча-мынчалар бекер, бекерлер соответственно ошибка көп берет. Биз расчетный счеттон 302 котордук, 1% пайыз кетти, 0,1%. 302 счетко түшкөндөн кийин ар бир айдоочулар дегенде, водительдер да, көп водительдер ар бир чечкенде ошол суммадан картасына түшүү үчүн 0,9% кетет. Бул мисалы таксопаркка берген 3% пайызыңардын 1% уже расходуңарга чыгып кетти деп ойлосо болот да. Бул биринчи расход. Сиздер таксопаркка 100 сом берип атам го, 100 сом алып атасыңар го деп мындай сүйлөп атканда байкелерге көбүрөөк түшүндүрүп болот го деп ойлойм да. Экинчи расход, налог. Экинчи расход. Орто эсеп менен 0,5 1% түзөт да, 1%ден ашат. Неге түшүндүрүп берем азыр. Көп ИПларда, мисалы үчүн вообще сотрудник жок. ИП ачты, таксопарк ачылды, иштеп атат. Бирок мисалы ИПни ачып атканда эле мамлекет, индивидуальный предприниматель, бизнесмен бул соответственно башка бирөөлөргө жумуш орун бериш керек деп ойлойт да. Обороту мисалы үчүн айына 15 миллион келип атат, 50-60 адам иштеп, оборот 15 миллион болуп атат, бирок вообще сотрудник нанимать этпей койду деп проверкага илинип калышы мүмкүн, проверкага. За сотрудников, мисалы 5 адам ишке аласың да, там 2 диспетчер, 3 водитель, же механик кылып. Бул жерде уже официальный НДФЛ төлөйсүң, как работодатель уже. 20-40 миң айлык кое турган болсо, НДФЛ аркы берки медицинский страхованиялар менен 44% түзөт. 40 миң айлыкка сен 18 миң государствого уже налог төлөйсүң. Бул кылбасаң болбойт. Көп кыргыздардын таксопаркы мен билишим боюнча ушул сотрудниктери официально иштегендер жок, иштейт да. Бир күнү болсо, бир күнү проверка илинет, расчетный счет ултанат, анан баягы оборотун үстүнө определенный пайыз акчаны айыппул салып коюшу мүмкүн. Бул налогдон сырткары, мисалы чоң парктар ушта официально иштеш үчүн офис болуш керек. Офис. Кичинекей парктарды пример кылбай элем. Офис. Мисалы медик, механик, булардын дипломдору бар, базада болуш үчүн буларда определенный акча бересиң буларга да. Ошонун бардыгы мен дагы минимум кылып санаганда дагы 1% түзүп атат. Ошондо сиздер таксопаркка берген 3%тин уже 2% сиздердин эле акчаңыздар, сиздерге көргүзүлүп аткан услуганын расход болуп чыгып кетип атат. Андан кийин акыркы өзгөрүүлөр боюнча бул видеону вообще эмнеге тартып аткан? Акыркы өзгөрүү боюнча инфляция жүрдү. Мисалы кече эле 10 сом турган нерсе азыр 15 сомго көтөрүлдү, 15 сомдон турган нерсе 25 сомго көтөрүлдү, акча күчүн жоготту.
Ошого Яндекс буга чейинки койгон условиясын өзгөртпөй эле, мисалы үчүн клиенттерге, силерге айдоочуларга бонус кылып кош берип, анан кийин что-то есть сомнение о честности аркы деп туруп эле бир нерселерди ойлонуп чыгып туруп эле бонусуңа кайтарып алып койгондо эле таксопарктарга да, мисалы бул жактасаң, таксопарктарга дагы эме кошуп, түз эски келишимди өзгөртпөйт, бирок жаңы мемелерди кошуп коюп атат да. Мисалы, мурун диспетчерский бекер болчу. Мына карасаңар, бул комиссия платформа, бул Яндекс таксинин комиссиясы. Комиссия таксопарка, бул таксопарктын комиссиясы. Бул дополнительное программное обеспечение деп турат. Көрдүңүздөрбү? Бул за то, что ушу диспетчерский колдонгон үчүн бизден уже комиссия алып атат да. Анан услуги по привлечению водителей дейт. Бул услуги по привлечению водителей деген, мисалы үчүн силер Яндекс поиска кирип, Яндекс такси жөнүндө маалымат алып, ошол жакта аты жөнүңөр жазып регистрация кылып койсоңор, все, силер уже Яндекстен рекламаңыз менен келди болуп каласыңар да. Кайсы паркка бизге эмес, башкага барып кирбегиле, кайсы паркка кирбегиле, силердикин уже 2%-иңерди Яндекс бияка возлагать этип коет. Буну өчүрсө болот. Биз өчүрдүк уже. Кийинки айдан баштап бизден албайт. Программный обеспеченияны да өчүрсө болот. Упрощенный парк которсо болот, бирок анда акча таксопаркка күнүнө эмес, бир жумада бир жолу эле келип калат. Бир жумада бир жолу келген таксопаркта азыркы күндө конкуренцияда эч ким иштебейт. Но диспетчерский платный ошол аркы эркейлери кошулуп, бул дагы 0,5% болупчу, грубо айтканда. Общий расход таксопаркка силер берип аткан таксопарктыкы 2-2,5% чыгып атат да. Пайыз. Силердин иштеген тыйыныңардан. Мурун наличка көп эле, азыркы күндөргө салыштырмалуу. Ошого наличкадан түшкөн акча бияктан бул обороттон өтпөгөн үчүн биздин пайда эле. Азыр наличка вообще азайып кетти. 98%, 99% уже только безнал колдонушат клиенттер. Ошого силердин оборотуңардын баардыгы через это өтөт. Соответственно, 2,5% кетсе, мисалы 100 сомдук баягы биздин Ырсалды ынтымак, Мурас таксопарктары, именно мага, исламга карашуу таксопарктар канча жыл болду уже рынокто? 3,5 жыл болуп калды бизге уже. Буга чейин бизде бир дагы бала акчасын ала албай кетип, же башка учур болгон эмеспиз. Мурас жана Ырсал ынтымак таксопаркына Ислам экөөбүзга тиешелүү таксопарктарга биз до конца жооп берип келгенбиз да. Ошого бир жума болуп элек, бизде уже бүгүнкү ошолдо биз биякта ушул мемелердин баарын пересчет кылып чыгып салгандан кийин ден баштап тарта жаңы келген айдоочуларга 3% комиссия коюлду, 3%. Жаңы келди, мисалы биз силерге подключение кылайын дедик эле деп. Хорошо, кошулуңуз, байке бизде 3% койдук жаңы келгендерге. Эски буга чейин бизге 100 сомдукка кошулуп иштеп жүргөн агаларга, байкелерге, эжелер да бар. Сразу условияны өзгөртө албайбыз, потому что конкуренция өтө күчтүү, башка таксопарктар көп. Ошого сразу өзгөртө албайбыз. Бирок өзгөртпөзөк биз банкрот болобуз деген сөз да. Өзгөртпөзөк. Ошого декабрдын 10-оруна чейин, 20-ларына чейин биз дагы бир полный санап чыгып, болушунча ыңгайлуу условия койгон аракет кылабыз. Бирок заранее маалымдап, түшүндүрүп берип, видеодон балким көп аксакал байкелер түшүнбөйт. Бияка келип, балким ушул чогулуш кылатырбыз, түшүндүрүп берип, ушул реально сиздердин расходуңуздар азыр сиздер берип аткан сумма менен 0,0 жетпей калып атат, даже 0,0. Чуть-чуть биз даже минус иштеп атабыз. Чоң компания үчүн канча миллион оборот болгон үчүн мурунку биздин бункер катары, как инвестиция катары салган, албай койгон акчаларыбыз, ушуларды жаап азыр мондайча ушул деңгээлде турабыз да. Ылдый түшүп кетсек, банкрот болобуз. Биз ушудан көтөрүш үчүн ошо буга чейинки иштеп аткан агалардыкында 3%ке көтөрүшүбүз керек. Потому что 2,5% расходу чыкса, 0,5 бизде калса, бизде плюс еще лизингдеги машиналардан, нарак-берактардан биз 5-10 тыйыныбызды көрөбүз. Бирок, соответственно, полный декабрдын 15-ине чейин бизде иштеп аткандар переживать этип эле койсоңуздар болот. Ага чейин таксометр менен күндө рассылка кылып, бул видео YouTube'га чыгып, маалымат берип,
ошо түшүндүрүп беребиз. Андан кийин башка парктарга ошентсе да 100 сомдуктарга өтүп кеткендер өзүңөр көргөздүм, полный санап чыктым. Өзүнө во вред иштеген таксопарктар эми буга чейин деле болгон канча чоң таксопарктар болгон, банкрот болгончу. Канча чоң таксопарктар мисалы үчүн көбүнчө жаңы жылда болот да, 31 декабрда вывод токтойт, 8 күн рабочий выходной күндөр, январдын 8-inde таксопарктын изи жок да, 60 миң, 70 миң, 100 миң деген баасыңарда тыйындар калып кетет. Көп баягы азыр данный момент чыдап, ошентсе да 100 сом менен иштеп жүргөн таксопарктар, именно подключашкалар, лизингде жок, машиналары жок таксопарктар. Мен оюмча көпчүлүгү быйыл жаңы жылда ошондой көп айдоочуларды кидап кетет. Ошого абайланыңыздар. Да, вроде ислам бүт түшүнүктүү эле болду го деме. Немесин да айтып койдум, разницасын 3%ке которсок, азыркы берип аткан менен экөөнүн айырмасы канчалык? Кстати, ошол мисалы үчүн азыр салды ынтымак Мураста күнүнө 100 сом ар бир заказдан 2 рубль менен иштеп келишкен буга чейин байкелер. Күнүнө 100 сомдон линияга чыктың, 100 сом кетти, анан ар бир заказдан 2 рубль алып отуп, 20-30 заказга чейин аткарышат экономдо. 150-160 рубль бересиңер дейт ага эле. 2-3% болгондо 210-220 чыгыш мүмкүн. 5-10 сом разница болот, жана чивийден бирөө айтылен түшүп калат, жана 10 тыйын чөнтөктөн түшүп калган тыйын эле разница берет да. Бирок баардыгы бир келип влиять этип таксопаркка влиять этип коет да. Мисалы, бир адам 10 сом, 20 сом чөнтөктөн эле түшүп калса, 500 адам 10 сом, 20 сом таксопаркты канча бир миллионго тартып берет да. Даже мен эсептеп чыктым. Мурунку жылдары, баягы биз Ислам экөөбүз таксовать этип жүргөндөгү жылдары, биз тытып прям иштеп атып күнүнө 6000 грязный кылчу элек да. Азыркы орто 6000 эмес, 8-9 миң грязный болушат экен. Бизге ошоп иштеген балдар 10 миңге чейин грязный болушат экен. Соответственно, инфляция өттү, расходу көбөйөт. Ошого мурунку баягы биз койгон 100 сомдуктагы убакыттан расходдор өстү, жаңы ошого платежный системаларга жаңы мемелерин көтөрдү, инфляция өстү, банктарда өзүнүн кызыкчылыгын эме кылып, комиссияларды да көтөрүп, Яндексте диспетчерскийге да платный кылып ушундай болду. Орто эсеп менен мен баягы расходдорду санап чыкканда, отуруп именно 5 Мураста bizde көп да, Мурастын 5 парктын расход кылып чыкканда, расходдордун мурункудан азыркы отличиядын 2.079.489 рубльге минус кетпиз биз. Общий расходдор, диспетчерскийге кеткен расходдорчу. Бизде Мурас аябай чоң парк, Мурастан 6 бар. Ошого баягы биздин инвестициялар кылган акчалар көтөрүп келди ушул күнгө чейин. Бирок мындан ары биз минуска кетпеш үчүн көтөрүшүбүз керек. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бир байкелерге чөнтөктөн кеткен 10 сом, 5 сом, 20 сом, хорошо 50 сомго чейин разница чыксын. Бирок уверенно иштешиңер керек да, что эртең күнү таксопарк силерди кире алып койбойт, аркой тыгып койбойт деп. Анан мурункудай эле бизде постоянно иштеп, биз менен связда жүргөндөргө биз машиналар лизингге чыгып беребиз. Мындан ары ырсалды ынтымакта лизинг пока что азыр рассмотр кылбай элебиз, потому что ошо лизингге машина чыгарасыңарбы деген суроолор көп болот. 4 ай, 5 айдан кийин биз пересмотр кылып көрөбүз. Себеби дегенде, мурун биз чыгарып аткан убакта 900 миң турган машиналар азыр 1 миллион 200ге чейин чыгып кетти. Соответственно, элдин психологиясы азыркы инфляцияга көнө элек. 1 миллион 200 миң турган машинага лизинг компаниянын процентин кошкондо биздин бир аз үстүнө фиксалды кошчу элек да. Ошону кошкондо машина 1,5 миллионго барып калып атса, кымбат деп ойлойт да, ошол баардыгы. Ошого пусть кичине система өзүнө келсин, балким машина арзандайт, балким эл кичине инфляцияга көнөт, баардыгы келип бир 5-6 айдан кийин именно лизинг элге чыгарып бергенге рассмотрение кылабыз. Пока что бизде жакында аренда машиналар чыгат. Кыргызстандан көп жазгандар болот. Зарплатага ошолорго баягы Россияда эч кандай тууганым жок эле, таанышым жок эле, жумушка барсамбы, үйрөтүп бере аласыңарбы, документ кандай болот, жилье кандай болот деп вообще билбеген байкелерге балким кичине мындай парк ачып, зарплатный проект кылып коебуз. Ошо көрүшкөнчө дагы буюрса көп жыл иштешебиз. Кыргыз таксопарктарга
кыргыз эле эмес бөлөк таксопарктарга дагы эртең банкрот болуп бирөөлөрдүн иштин акчасын алып коюп анан эртең нормально уктай албай жүргөндөн көрө лучше 3%ке көтөрүңүздөр. 3%ке көтөрүңүздөр именно кыргыз таксопарктарга. Потому что ошо 5-10 тыйындын аты көрөсүңөр ошол жерден. Но банкрот болуп кетпейсиңер да. Анан банкрот болгондон кийин эми баардыгы өзүн ойлойт да, анан жаман ой келет анан. Кой мен январдын 8-inde ушинтип кетейин дегенчи, ошого көрүшкөнчө дагы рахмат.